Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, ардактуу агайын туугандар. Курандын негиздери Фатиха сүрөсүндө камтылган. Кимде-ким Фатиха сүрөсүн көп окуса, ыклас кылса, ошо Куранның жалпысын окуган соопко ээ болот деп пайгамбарыбыздан убадалар айтылган. Дагы пайгамбарыбыздан ушундай убадалар айтылган: «Ла салата илля бил фатихатил китаб». Фатихасыз намаз болбойт деген да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Намаздын ички важиптарынын ичинде сөзсүз бирөөсү ошо Фатиха сүрөсүн окуу болуп эсептелет. Фатиха сүрөсү окулбаганда намаз толук болуп эсептелбейт, намаз кемтик болуп калат да. Башка Шафи мазхабы, башка мазхабтардан ошол Фатиханы окуу фарз болуп эсептелсе, бизде важип болуп эсептелет. Ага далил да Кур'ан-ы Каримде Алла Таала аятта айтып атат: "Астагфиру билла фақрау ма таяссара минал Кур'ан" деп атат. Ошол Кур'андан жеңилини окугула деп атат да аятта. Өзүңөргө жеңил болгонун окула. Фақрау ма таяссара минал Кур'ан. Демек, эгерде намазда Фатиханы фарз дегенде анда бир гана Фатиха окулуш керек эле, Фатиханан башка окулбаш керек эле. Курандын башка аятында Алла Таала жеңилини тандап окула деп атат. Балким башкасын окуу жеңил болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин мазхаб алымдары, мазхаб муштахиттары ошол Фатиханы важип деп окушкан. Албетте важип дагы ошол окулбаса намаз кемтик болуп калат, толук болбой калат намаз. Улуу алымдардан имам Матуриди рахматуллаху алейх, Алла Таала ал кишине разы болсун, акыйда мазхабынын багытын түптөгөн акыйда имамыбыз болуп эсептелген имам Матуриди мындай буйрат: Фатиха сүрөсүнүн исламдагы ордун мынтип таанытат. Фатиха сүрөсү аны окуу ар бир момун мусулманга милдеттүү дейт да. Анткени себеби al-ma'na allazi tazammanathu Fatihatul Kur'an fardun ala jami'il bashar. Бүт адамзат үчүн, момун мусулман үчүн Фатиханын маанисин билүү бул фарз дейт да. Эмнеге дегенде изтихи алхамдулиллах. Анткени Фатиха сүрөсүндө Аллахны мактоо бар. Алхамдулиллах деп мактоо бар да. Алхамдулиллах дегенде имам Суюти мындай деп бизге буйрат: Алхамдулиллах деген ушундай сөз кусида биха ас-санау алаллах. Бул сөз менен Алла Таалага бир мактоо айтылып атат да. Бимадмуниха min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal halqi. Allah Taala бүт маклуктардын мактоолоруна чыныгы татыктуу зат болгон бир гана зат Алла Таала экен. Бүт мактоолордун ээси Алла Таала гана да. Ау мустахаккун ли ан яхмадуху валлаху аламун алал мa'буди би хаккин. Ал эми Алхамдулиллах дегенде Allah деген ысым Алла Таалага таандык, исми азам Алланын улуу ысмы болуп эсептелет да. Аллах улуу ысым, исми азамды Аллахтан башкага айтууга болбойт. Аллахтан башка коюуга да болбойт, атап, ысым атап. Ал Аллага гана таандык бир ысым да. Ал ушундай ысым, ушундай заттын ысмы ага ибадат кылууга татыктуу болгон заттын ысмы. Эми урматтуу агайын туугандар, ибадат кылууга татыктуу болгон зат эч нерсеге муктаж болбош керек. Бүт нерсе ага муктаж. Алла Таала эч нерсеге муктаж эмес деп айтабыз да. Мына ушундай мактоо болгон, ушундай даңктоо менен башталып атат да Фатиха сүрөсү. Пайгамбарыбыздын хадистеринин бир маанисинде ушундай буйрулат: Расу шукри алхамдулиллах. Шүгүр келтирүүдөгү эң жакшы сөз алхамдулиллах деген сөз экен да. Алхамдулиллах. Дагы бир экинчи маанилүү маселе бар Фатиха сүрөсүндө. Вал васфу лаху бил мажд.
Фатиха сүрөсүндө Алланы улуулоо бар. Алланы урматтоо, улуулоо, анын шарапатын көтөрүү бар да. Алла Тааланы улууланып атса, Алла Таала урматталып атса, Алла Таала Фатиха сүрөсү аркылуу көптөгөн жакшылыктарды берип коет экен да. Ошондуктан Фатиха сүрөсү ооруларга шифа. Кимде-ким Фатиха сүрөсүн окуса, ар кандай оорудан сакайуусуна Алла жардам берет. Фатиха сүрөсү ошо назар тийүүнөн сактана турган дуа. Фатиха сүрөсү дуа катарында да колдонулат. Ар кандай назардан, ар кандай жаман тилек назарлардан сактана турган бул Фатиха сүрөсү экен да. Фатиха сүрөсү окулганда жин шайтандардан зыян келбей, ошо зыянды тосот экен. Фатиха сүрөсү ошондой эле ахиретте ошол кыл көпүрө тозоктон өтүп кетүүгө жол болуп берет экен. Тозоктун эшигинин жабылып турушуна калкан болуп берет экен. Мына ушундай чоң соопко ээ болуп эсептелет. Ошондой эле Фатиха сүрөсү пайгамбарыбыздын ушундай сүннөтүндө айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мандашылып окуп, кыбла тарапка туруп, кеч жатаарда Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн, Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн окуп, өзүнө бет башын сылап, дем салып жатчу экен. Демек, Фатиха сүрөсү инсандын жеңил укташына, жеңил турушуна дагы чоң бир өбөлгө болгон дуа тилектерди камтыган сүрө экен деп айтсак болот экен да. Дагы Фатиха сүрөсү вал истианату бихи, Фатиха сүрөсү аркылуу, Фатиха сүрөсүн окуу аркылуу биз Аллахтан жардам сурайт экенбиз да. Аллахтан жардам суроо бар мунун ичинде. Ва талабул хидая минху, Алла Тааланын хидаят суроо бар. Алла Таала бизди туура жолго жолдоосун суроо бар да Фатиха сүрөсүндө. Ва залика куллуху ялзаму каффатал уқалаи минал башар. Мына ушул карасаңыздар, Алланы мактоо, Алланы даңктоо, Алланы жалгыз таухид кылып алган жалгыздоо, ошондой эле Алладан жардам суроо, Алладан хидаят суроо. Карасаңыздар, бүт Алладан нимат суроо, жакшылыктарды суроо. Ушулардын бардыгы Фатиха сүрөсүндө бар экен. Булар ар бир момун мусулман үчүн, ар бир адам үчүн керектүү нерселер экен да. Алланы эң мыкты тааныткан сүрө дейт. Имам Матуриди айтат: "Изфихи ма'рифату сани' ала ма хува ма'руфин." Ошол жаратуучуну эң мыкты тааныткан, жаратуучунун белгилүү сыпаттарын эң мыкты бизге жеткизген бул Фатиха сүрөсү экен да. Валхамду лаху ала ма ястахиккуху. Чыныгы мактоонун татыктуусу ким экендигине жоопту берген Фатиха сүрөсү экен, урматтуу агайын туугандар. Из хувал мубтадиу би ни'амихи ала жами'i халқихи. Анткени Алла Таала бүт махлуктарга, бүт жаратылгандарга Аллах ниматын, жакшылыгы Аллахтан башталат экен да. Жакшылыктардын ээси ким? Алла Таала. Ырыскылардын ээси ким? Алла Таала. Бүт ниматтардын ээси ким? Алла Таала. Алла Таала жакшылыктардын башаты Алла Тааланын экен. Жакшылыктардын чыгуучу жайы Аллахтан башталат экен да. Мына ушуну бизге Фатиха сүрөсү бизге жеткизип атат деп айтсак болот экен да. Ва илайхи факрун куллу абдин. Фатиха сүрөсүндө ушул нерсе айтылып атат. Ар бир пенде Аллага муктаж экендигин билдирген Фатиха сүрөсү. Ар бир пенде Аллага муктаж. Ва хаджатун ала куллу мухтаж. Алла Таала ар бир кажатты, ар бир муктаждын муктаждыгын чечип берүүчү экендигин биз Фатиха сүрөсү аркылуу билет экенбиз. Фасарат ли нафсиха бима жамаат ал-хисал аллати байянна фаридатан ала ибадилlah. Мына ушу айтылгандар улуу сыпаттар, бүт муктаж эмес сыпаттар, бүт муктаждыктар гана кайрылуусу, ушулардын бардыгы жыйылып келип бир гана Алла Таалада экен да. Бир гана Алла Таалада мындай улуулук, мындай бийиктик бар экендигин бизге Фатиха сүрөсү үйрөтүп атат да. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, кимде-ким Фатиханы окуса, Куранды жалпысын окуган менен барабар соопко ээ болот экен да. Улуу дуа сүрө экен. Ар бир күнү, ар бир убакыттагы намазды биз Фатихасыз бүтүрө албайбыз. Фатихасыз намазыбыз толук болбойт экен.
Эми урматтуу агайын туугандар, Алла Таала Фатиха туурасында мындай деп атат да. Мындай деп атат. Мен кулум жана өзүмдүн ортомдо Фатиханы экиге бөлүп койдум дейт да. Касамту салата байни ва байна абди нисфайни. Намазда ошо кулум жана мен ортомдо экиге бөлүп койдум дейт да Фатиханы. Кандай? Fa iza qala al-abd, kul aytsa elhamdülillah ila kavlihi maliki yevmiddin, din gününün e'si degen ayatqa çeyin kul aytsa Fatihani, anda Allah Taala mындай деп атат. Faqala haza li, bunu büt kul men üçün aytып атат deydi ekan. Pendem men üçün aytып атат deydi. Көрдүңүздөрбү? Себеби баштапкы аяттарда, баштапкы 3 аятта бүт Аллахны таңктоо болуп атат. Аллахны мактоо, Аллахны таанып билүү, улуу сыпаттарын таануу деп атат. Андан кийинкисинде поиңкисе ва qala ba'da qawlihi ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim veladdallin деп ошол кийинкилерин айтканда Алла Таала айтып атат hada li abdi. Кийинкилеринде эми бул кулум үчүн, пендем үчүн деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Демек, Фатиха сүрөсүндө биринчи Алланы даңктоону үйрөнүп атабыз да. Биз турмуштук мамилелерибизде дагы улууларга иззат кылып, кичүүлөргө урмат кылганыбызда дагы эмне кылабыз? Биринчи мактайбыз, биринчи аны улуулугун кабыл алабыз. Албетте жасаакерлик эле эмес, чын ыкластан анын жакшылыктарын айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин кандайдыр бир суранычыбыз болсо, андан суранабыз да. Бул инсандын табиятында ушундай белгиленген. Инсан табияты мына ушундай нерсеге ыңгайлуу да. Инсан табияты. Эгер сиз бирөөгө кандайдыр бир барып, анын улуулугун, анын бийиктигин, анын жакшылыктарын, анын бир элге болгон кызматын, сизге болгон жардамдарын жана башка жалпы эле Алланын алдындагы кылган иштерин бүт эскерсеңиз, анын жүрөгү жылыйт да. Андан кийин эми ушуну улантууну суранабыз, ушундай ишти дагы кылып берүүңүздү суранабыз деген кандай сүйлөөнүн этикетине өтө жакшы келет да. Адеп акылактын этикасына өтө туура келген сыпат болуп эсептелет да. Демек, биз пенделерге ошондой кылып аткандан кийин, адамдардын кичинекей бир жардам алгандан кийин биз канчалык ыраазычылык билдиребиз? Ал эми Алла Таала бизди жоктон бар кылды. Алла Таала бизге эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдү берип койду. Алла Таала бизди ошо акылдуу кылып жаратып койду. Бүт нерселерди биздин кызматыбызга берип койду. Демек, биз биринчи Алланы даңкташыбыз керек экен. Аллага алкыш айтышыбыз керек экен. Аллага мактоо айтышыбыз керек экен. Алла Таала өзүнө кантип мактоо айтышты, өзүн кантип даңктоону, кантип таанып билүүнү бизде Фатиха сүрөсүндө үйрөтүп атат десек болот экен да. Андан кийин Фатиханын кийинки экинчи бөлүгүндө биз пенделер катары Аллахтан сурап атабыз да. Бизди туура жолго багытташын сурап атабыз. Бизге ошо жакшылыктарын берүүсүн суранып атабыз. Мурдагы жамандардын жолуна жолдобошун суранып атабыз. Бизге хидаятка багытташын сурап атабыз. Көрдүңүздөрбү? Ошонун бардыгы Фатиха сүрөсүндө экен. Ал эми бир аят Фатиха сүрөсүндөгү İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in деген аятты Алла Таала Кудуси хадисте айтып атат. Хада байни ва байна абди нисфайни. Бир гана сага ибадат кылабыз дегенде Аллахка кайрылып атабыз. Ва iyyaке nesta'in. Бир гана сенден жардам сурайбыз дегенде ибадатты Аллахка, жардамды Аллахтан деп атат. Мына ушул аятты Алла Таала айтып атат. Бул мени менен пендем ортосундагы келишим деп атат да. 12-ci kılımdan ulu alımlarından, ulu müfessirlerden Fahruddin Ar-Razi mınday deyt. Fatiha suresi insan menen, pende menen Allah'ın ortasındağı bir kelişim deyt da. Al kanday kelişim? Birinci Allah Taala şunday şart koyup atat. Eger de sizler meni tanıp bilseňer, menin jaratkandygymdy kabul alsaňar, büt nerse menden ekendigin tuyup sezseňer, jana alkış maktoolordu kabul alıp çın ıklastan iman keltirseňer degen talap bolup atat da. Pende muну atkарып берип атат. Ошондо Алла Таала пендеме берем деп атат да. Мына ушундай шарт менен мамилени камтыган сүрө Фатиха сүрөсү экен да. Эми урматтуу агай туугандар, ошондуктан Фатиха сүрөсү бул китептин энеси деген бекеринен эмес да.
китептин өзөгү уюткусу дегендигибиз бекерден эмес экен да. Алла Таала менен пенденин ортосундагы эң мыкты байланышты ушу Фатиха сүрөсү бизге жеткирип берип атат деп айтсак болот экен. Бүт ар бир адамзат, ар бир инсан Фатиха сүрөсүндөгү маанини, мазмунду билиши керек деп алымдарыбыздан имам Матуриди дагы буйруп атат деп айтсак болот экен. Эми келели Фатиха сүрөсүнүн ар бир аятына токтолсок. Мисалы Фатиха сүрөсү Макки сүрөлөрдөн эле. Макки сүрөлөрдөн. Сүрөлөр жалпы 114 сүрө, 6666 аят деп бир эсеп боюнча эсептелгенде, көпчүлүк аяттар, сүрөлөр албетте Макка аймагында түшкөн да. Макка аймагында түшкөн. Эмне үчүн? Макка аймагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жылдык пайгамбарлык мезгилинде 13 жылын Макка аймагында өткөрдү. 13 жылын Маккадагы ошол мушриктерге, капырларга даават кылып, аларды исламга чакыруу менен өткөрдү да. Натыйжада Макки сүрөлөр, Макка аймагында түшкөн сүрөлөрдүн өзгөчөлүгү Алланын жалгыздыгын, таухидке көп басым жасайт да. Ширк күчөп кеткен эле. Алла Таала ширкти кечирбейт. Алла Таала бүт күнөөлөрдү кечирип койсо дагы өзүнө шерик кошконду кечирбейт экен да. Ошондуктан Макки сүрөлөрдө түшкөндө ошол бүгүнкү биз билген Каабатуллохтун ичинде 360 бут жайгашкан. Ар кандай миссия максат менен буттарга сыйынып кетишкен. Орто Чыгыш аймагында, биздин Орто Азия аймакта деле жакшы эмес эле. Бутпарастык, отпарастык, буддисттик, шамандык, ар кандай ишенимдер таркап кеткен мезгил эле. Бардыгы айланып келип, ошо Алланы жалгыздабай, Аллага ширк кошуп өтүп кеткен учур эле. Алла Таала натыйжада Макки сүрөлөрдүн мисалында өтө акыйда, итикат маселесине көп мамиле буруп атат да. Ошо көңүл бурубузду буруп атат. Фатиха сүрөсү дагы ошондой өзгөчөлүгү менен бизге маалым. Эми Раббил аламин деп атат Алла Таала өзүн. Аламдардын Раббы деп атат да. Аламдардын Раббы дегенде эмнени түшүнөбүз? Ай малику жамиул халqi минал инси вал джинни вал малаикати вад даваб. Жан жаныбарлар, периштелер, джиндер, инсаният, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бүт аламдардын жаратуучусу болгон, тарбиялоочусу болгон Алла Таала экен да. Алла Таала экен. Ва гайрихим деп атат. Ва куллун минха ютлaqu алейхи алам юқалу аламул инс дегендей. Эми үчүн алам деп атабыз. Алам деген сөз ва хуа минал алама. Бул аламат дегенден келип чыгып атат. Белги. Билесиздер, аяттар дагы экиге бөлүнөт мааниси боюнча. Кавни, кавли. Кавни аяттардын өзгөчөлүгү кандай десе, кавни аяттар ошол бизди курчап турган табият. Инсан катары өзүбүз. Бизге майда чиркейден баштап бүт чоң нерселер бардыгы Алланын жараткан жаратыктары, макулуктары. Мына ушуларды изилдеп отуруп, ар биринин бир маңызын тактап отуруп, мунун жаратуучусу бар экендигин сезүүгө болот да. Ошондуктан ислам чөйрөнү изилдөөнү буйрат. Жердин астыны, жердин үстүнү, суунун астыны, суунун үстүнү, көрүнгөн, көрүнбөгөн бүт нерсени изилдөөнү ислам бизге буйрат экен да. Натыйжада ислам светтик илимдерди өнүктүрүүнү буйрат бизге. Физика болсун, химия болсун, астрономия болсун, математика болсун, техника, бүт ошолор өстүрүүнү, өнүктүрүүнү буйрат. Бир шарт менен. Ошолор силерди Алла Таалага таанытууга алып барсын. Иман менен жасагыла. Бисми Раббик болсун, Алланын ысмы менен болсун. Алла Таала окугула, таанып билгиле. Бисми Раббик деп атат да, Алланын ысмы менен таанып билгиле деп атат да. Натыйжада ошол аламдардын тарбиялоочусу деп атат да, тарбиялоочусу. Чыныгы тарбиялоочу ким экен? Алла Таала экен. Ата-энебиз чөйрө себепкер, ата-энебизди, чөйрөнү бүт тарбия салып, рызкыны берип, өстүрүп турган Алла Таала. Кандай гүлдү өстүрүүчү инсан себепкер болуп суу куят, күн чыгат, күн батат, өсүп атса, Алла Таала бардыгын күндү кошуп, айды кошуп, Алла Таала жаратып туруучу болгондуктан Алла Таала тарбиялоочу деп айтсак болот экен, урматтуу агайын туугандар. Сиздерден байланыш кабыл алабыз, байланыш бар экен, угайлы. Ажеке, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
O ayt gelip kaldı şu ayttın özgöçölüklörün aytıp kete alasızbı? Ayt günü ne kanday жол жоболорун кылсак болот. Рахмат, урматтуу Үртуганым. Сурооңузга буюрса 25 июндун 25 орозо айт болот. Быйыл орозо кармообуз 29 күн менен толукталып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суму ли ру'ятихи ва афтиру ли ру'ятихи. Айды көрүп орозону бекиткиле, ооз бек болсун, айды көрүп кайра ачкыла деп буйрган. Айды көрүү дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтып атат, камари айлар, ай эсеп менен эсептелген айлар кээде 29, кээде 30 деп белгиленет дейт. Кур'ан-ы Каримде күн жана ай бул убакыттарды билдирип турган белгилер дейт. Демек күн ай бул эсепке бизге кызмат кылып берет экен да. Ал эми Алла Таала койгон эсепте эч кандай жаңылыш адашуу болбойт да. Быйылкы эсеп, айдын жаңыруу эсеби 29 күндө жаңырып атат. Ошондуктан 25 июнь орозо айт болуп жарыяланды. Муфтият тарабынан расмий билдирүүлөр таркатылды. 30 күн болот, 29 күн болот, Рамазанды толук мына ушундай орозо менен өткөрдүк. Алла Таалам туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Алдыда 1-2 күн калды, андан кийин айтка кирип барабыз буюрса. Эми бул айт күнү кыла турган амалдар эмне? Эң биринчи айт күндүн таңзаардан баштап эле фитр садакаларды берип калыш керек намаз окуганга чейин. Buğdaydan 30 som, meyizden 368 som, undan 35 som, arpanan eseptelse 48 som, hurmanan eseptelse 380 som. Şariatta buyurulat, mümkün bolsa ошо кымбатыраагынан бергиле, кедей кембагал ошо муктаждарга жардам бергениңерде алардын пайдасына чечилиш үчүн дейт да. Аларга жардам көрөк тийсин деп. Сөз buğdayга байлай бербей, кымбатыраакка эсептеп, ар бир жандыктын атынан момун мусулман болгон ар бир адам, махлуктар ошол пенде катары Аллага шүгүрчүлүк катары фитр садакасын бериш керек экен. Бул жаратылыштын садакасы болуп эсептелет, шүгүрчүлүктүн садакасы, орозону кабыл алууга себеп болгон садака. Ахиретте ошол кыяматта ошол тозоктон калкан болуп бере турган садака болуп эсептелет. Мына ушуну убагында берип калганга аракет кылыш керек. Андан кийин эле биринчи күн айтты өткөргөндөн кийин каза намаздар, каза орозолор калып калган болсо, казаларды кармап бериш керек. Андан Шаввал айынын ичинде эгерде ниетиңизди бекем байласаңыз, Шаввал айынын 6 күнүндө орозо менен өткөрсөңүз, жыл бою орозо өткөргөндөй соопко ээ болосуз. Бул дагы айттан кийинки кыла турган амалдар дейбиз. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу мекендештер, сабагыбызды улантабыз. Ошондой эле сиздерден келген суроолор болсо, пикирлер болсо да кабыл алабыз. Ошол экрандагы номерлерге байланыссаңыздар болот. Фатиха сүрөсүндөн сөз кылуудабыз. Фатиха сүрөсү ушундай куттуу, улуу сүрө экендигин айттык. Фатиха сүрөсүнүн аяттарында Алла Таала бүт ааламдардын Рабб экендигин бизге таанытып атат. Рабб. Ар бир инсан кааласын каалабасын Алланын жаратылган аймагында жашап атат. Алла Таала асмандар жана жердин жаратуучусу. Алла Таала ар бир жандыктын, ар бир макулуктун, акылдуулардын, акылсыздардын, кыймылдагандардын, кыймылдабагандардын, көрүнгөндөрдүн, көзгө көрүнбөгөндөрдүн ар биринин жаратуучусу Алла Таала экен, урматтуу туугандар. Ар бирине ырыскы берип туруучу Алла Таала. Ошондуктан Алла Таала Раббул Аламин деп айтабыз да. Байланыш бар, кабыл алайлы, угатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бир суроо берейин дедим эле.
неме айт намаз күнү айт намазы окулуп бүткөнчө ооз эч нерседен ооз тийбей тамак жебей турат деген ошол чынбы? Ошону билейин дедим эле. Экинчиси, кече кадыр түндө Сулайман Ата мечитинен түз эфир алып берди го. Ооба. Ошондо неме болду го, мына намаз окулганда биз телевизордон көрүп намаз окудук, ошол туурабы же кандай деп айтасыз? Рахмат. Ошого жооп берип койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу эжеке, рахмат. Туткан орозолоруңуз кабыл болсун. Биринчи суроого, айт күнү таң заардан баштап айт күн эсептелет. Ошол мезгилден кадимкидей эле тамак жеп ичсеңиз эч нерсе болбойт. Сөзсүз намаздан кийинки күтүүчүнүн шарты жок. Ал күн таңдан баштап эле ооз ачык болот, ооз бек болот. Аны эч кандай бир чектелбейт ага. Албетте айтты майрам менен майрамдык маанайда өткөрүш керек. Сөзсүз майрамдык маанайда бизде кээде жалаң маркумдарга, каза болгондорго Куран окулуп, соопторду багыштап, аны менен эле чектелип калбай, ошол адамдар бизде элдин жакшы салты бири-бирине майрамдык маанайда үйлөргө каттап, туугандык мамилелерге барып, катташып, ошол чайга чакырып, чакырган жерге барып, жакшы бир тилектерди Аллах туткан орозоңузду кабыл кылсын деген жакшы каалоо тилектерди айтып, майрамдык маанайда өткөрүш керек. Бүт ооз ачык болуш керек ошол күнү деп айтабыз. Экинчиден, экинчи сурооңузга телевизордон көрүлгөн намаздарды таби болуп, актыдакыл намаз окулбайт. Намаз сөзсүз ошол жамаат менен окулат же жалгыз окулат. Телевизорго карап, аларды ээрчип эмес, өз алдынча окуган болуп эсептелесиз. Эркектер биригип алып, жамаат болуп окуган өтө сообу көп. Аялдар дагы биригип алып жамаат менен окуса болот. Болгону жамаат менен окуган имам болгону алдыга чыгып кетпесин, катарда турганы жакшы дейт. Эркек имам болгон жамаатка ошол ыктыда кылып артта туруп окуса да болот аялдар. Болгону саптын эң артында туруш керек, эң артында орун алыш керек. Бул дагы ошол ар кандай фитнага жол берилип кетпеши үчүн деп айтылат. Бирок эң жакшы аялдардын ошол жакшы намазы бул жалгыз окуган намаз болуп эсептелет. Жалгыз окуган намаздар өтө аялдарга сооп көп алып келе турган намаз ошол болуп эсептелет. Кече мына кадыр түн тоскондо дагы аялдардын кадыр түн тоскону ошо үйлөрдө кадыр түн тосуп, акыркы 10 күн итикаф ибадаттары бар. Аялдардын ошо үйүндө, бөлмөдө итикафка тургандары өтө сооптуу болуп эсептелет деп айтабыз. Мына ушундай соопторго өтө топтой турган күндү дагы башыбыздан өткөрдүк. Муну мынтип таштап койбой, буюрса Рамазандан кийинки учурларга дагы таштап койбостон, бир Рамазан үчүн арнабастан же бир кадыр түн үчүн эле эмес, туруктуу болгон, аз да болсо туруктуу болгон ибадаттарды Алла Таала өтө жакшы көрөт экен. Ошонун Алла Таалам сиздерге насип кылсын дейбиз. Дагы байланыш бар, кабыл алайлы. Саламатчылык. Алло. Сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Bir soru var mı? Manda Kadir Peker'sin ayallarda bir үйde oturup alıp tostu bulup da tostu oturup. Emneni? Bunlar Kadir Peker'sin de? Ооба. Албетте. Аялдар кадыр түндү үйдө отуруп тосса болот. Кадыр түндө белгилүү ушул гана намазды окусун деген шарт жок. Каза намаздарды окуп өткөрсө болот, нафил намаздарды өткөрсө болот, таспих намаздары деген бар. Ошол ар бир ракатта 75 жолу таспих айткан, 4 ракат окула турган таспих намаздарды окуп өткөрсө болот, тахаджуд намазды окуса болот, Куран окуп өткөрсө болот. Албетте жакшы китептерди окуп, дегеле Алланын ыраазычылыгын издеген амалдарды бүт кылып өткөрсө болот. Аялдар да үйүндө өткөргөнү албетте жакшы болуп эсептелет да. Рахмат сурооңузга. Урматтуу агайын туугандар, аяттарды улантайлы. Фатиха сүрөсүндө Алла Таала ушундай буйурду, өзүн таанытып атат. Ар-Рахманир-Рахим деп атат.
Ar-Rahmanir-Rahim. Байланышты кабыл алып суроого жооп берели, андан кийин аятта өтөбүз. Сизди угатабыз. Assalamu alaikum. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Угатабыз, сүйлөй бериңиz. Азыркы орозодо бир катуу иш барганда, анан ошо ишти катуу ооруп, анан бир таблетка ичип алдым. Бул кандай болот? 60 күндүн эмеси же казагы? İçti, içiniz orugandan keyin açıp aldыңызбы? Tiş katı ооруп турду, анан katı tişim. Aha, oğuz açık boldu ошондо? Tişim. Katı tişimi ооруп, невозможно болуп, анан bir таблетка ичип алдым. Бул урматтуу агайын бир тууган, bir күн казасын гана кармап бересиз буюрса. Оорулуу себептен ачылган, ал такыр мүмкүнчүлүк болбой калган орозо кармаганга Алла Таала оорулуу болсо ошо оозуңарды ачасыңар деген, ошо күнүгө күн казасын кармап бересиңер деген. Казасы качан? Эртең буюрса орозо айтты өткөрөсүз. Орозо айт bir күндө өткөргөндөн кийин эле кийинки күндөрдөн казасын кармай берсеңиз болот. Эгерде ден соолук жакшы болуп туруп, мүмкүнчүлүк болуп туруп эле атайлап ачып алганыңызда, анда жазасы бар. Ошо атайлап орозону бузгандыгы үчүн bir күнгө 60 күн карыз кармап бере турган кафарат болуп эсептелет. Сиздики ага кирбейт. Сиз ошо ооруга байланыштуу ачкансыз, Алла Таала ошо казаларды дагы убагында кармап, орозоңуз кабыл болгон болсун деп тилейбиз. Эми Алла Таала аятта буйурду, Ар-Рахманир-Рахим деди. Алла Таала Рахман жана Рахим зат. Рахман деген эмне? Ай зир рахма ва хия ирадатул хайр. Алла Таала бүт инсаниятка жакшылыкты каалайт экен, ырыскын бере берет экен. Жер бетинде мусулман болсун, мусулман болбосун, ыймандуу болсун, ыймансыз болсун, кандай болбосун, Алла Таала жараткандарга, өзү жараткандарга ырыскыны сураганга берип турат. Издегенге мүмкүнчүлүктү берип турат экен да, берип турат экен. Айырмалабай бере берет экен. Дагы суроо бар, кабыл алайлы. Сизди угатабыз. Алло. Сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен bir суроо берейин дегем. Төмөндөгүчө. Мен орозону 2 күн кеч кармап баштадым. Эртең айт майрамында оозумду ачып, андан кийин эртеси оозумду кайра бекитип 2 күнүмдү тутуп койсом болобу деп сурайын дегем. Туура, эң туура ойлогон сөз. 2 күн кеч баштап калган болсоңуз, 2 күн орозо карыз болуп калган сизде. Айт күнүн өткөрөсүз 1 күн. Өзүңүз айткандай, кийинки күн тезирээк ошол 2 күнгө күнүгө күн эле казасын кармап бересиз. Эгер орозону баштап алып, ортосунда бузуп койгон болсо, жаза катары көп кармашыңызга туура келет эле. Сиз орозону кеч баштап калгандыгыңыз болгон, ошон үчүн казасын гана кармап бересиз. Алла Таала кабыл кылган болсун. Урматтуу агайын туугандар, жер бетинде түрдүү диндер бар, түрдүү ишенимдер бар, түрдүү инсандар бар. Кандай гана кээде Алланы жокко чыгаргандар бар, бирок Алла Таалаларга бар мүмкүнчүлүктү берип атат. Алла Таала рызкыны берип атат, жашоону берип атат. Ал Алланын Рахман сыпаты менен экен да. Алла Тааланын Рахман сыпаты менен, ошо ырайымы менен бүт жер бетинде жандыктар тирилигин кылып жашоосун улантып атат да. Эми Рахим деген сыпаты бар Алла Тааланын. Рахим деген сыпаты менен күн келет Алла Таала ошол иман ээлерине, Алла өзүн таанып билгендерге Алла Таала жакшылыгын берүүчү. Кыямат күн келгенде инсандар махшар майданында топтолуп, кылган амалдары эсеп кысап таразасына коюлганда, Алла Таала ошо кечиримдүү, ырайымдуу сыпаты менен ыйманды баалайт экен. Аллах үчүн адеп ахлактуу жолду тандагандарды баалайт экен. Мына ал эми күн келет, бул жер бетинде берген рызкынын кадырын билбеген, ким бергендигин да ойлонбогондор үчүн анда кечирим болбой калат экен. Мына ошо күндөн Кудайым сактап, Алланын райымына киргендерден болойлу деп тилешибиз керек экен. Суроону кабыл алайлы, байланыш бар экен. Сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз. Алло. Сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз. Алло. Угулуп атасыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва Кадыр баракатух. боюнча суроом бар.
Кадыр түнү бир күндө эле точно келген эмес ошо 10 күн последний 10 күндө келет деп айтылыптыр. Ошондо четный, нечетный не дейт да, бирок 10 күн бою күтүш керекпи же 21, 23? Рахмат. Сурооңузга рахмат, урматтуу эжеке. Туура акыркы 10 күндүн ичинде кадыр түн жашырылган. Мунун сыры эмнеде, урматтуу бир туугандар? Сыры Алла Таала ошол ибадат менен күтүп, пенделер көп жакшылыктарга себепкер болуп, ошол соопту топтоп, Алланы даңктап, ибадат кылып калсын деген максат бар да. Кандай жуманын күнү дагы бир дуа кабыл боло турган саат, минута жашырылгандай, кадыр түн да акыркы 10 күндүн ичинде жашырылгандыгы айтылат. Анын бирөөсүн кадыр түн деп ниет кылып, кадыр түн тосоңуз болот дегенин бул белгиси. Эми алымдарыбыз дагы пайгамбарыбыздын хадистерине таянып, алымдарыбыз ошол 26-сынан 27-сине өткөн түндү кадыр түн деп басымдуу ошого токтошкондуктан биз ушу кечеги күнү кадыр түн катары өткөрдүк. Кимдир бирөө бүгүн кадыр түндө, эртең кадыр түн, түнү бою кадыр түн деп тосса дагы анын албетте мүмкүнчүлүгү, укугу албетте алда мүмкүн да. Бул бир күнгө жашырылган. Басымдуулук ошол 26-27-сине болгондуктан жалпы жылда ошол 26-сынан 27-сине өткөндө кадыр түн деп тосуп келатабыз. Алла Таалам ошо кадыр түндөрдү кабыл кылган болсун. Акыркы 10 күндө ошо итикаф деген ибадатка кирип, дайым ошо кадыр түн тоскондо ибадат менен өткөргөн агайын бир туугандар да бар. Алардын дагы тилектери кабыл болгон болсун дейбиз. Урматтуу мекендештер, сабагыбызды улантып жыйынтыктаганга аракет кылайлы. Сиздерден суроо болсо дароо кабыл алабыз. Алла Таала Фатихада сүрөсүндө буйурду: Астагфиру билля, Малики яумиддин. Алла Таала дин күнүнүн ээси. Дин күнүнүн ээси. Дин бул эмне? Дин албетте Аллах Таала тарабынан пенделерге жер бетине коюлган мыйзам, эрежелер, Алланын каалаган бүт нормалары ошо дин менен түшүндүрүлөт да. Эми ушу динди ким жиберди? Ким койду? Аллах койду. Чыныгы эсеп кысаптын ээси ким экендигин биз ахиретте билет экенбиз. Акыр заман болуп, ахиретте барганда ошол жерде Алла Таала яумил кыяма, ошо дин күнүнүн ээси, кыямат күнүнүн ээси, яумил жаза, эсеп кысаптын күнүнүн ээси Аллах экендигине биз күбө болобуз. Ошондо ыймандуу Кудайга 1000 мертебе шүгүр келтирет. Ыйман келтиргендиги үчүн. Ал эми ыйманга келбеген 1000 мертебе бушайман болот, кайра бул дүйнөгө келе албайт. Бул дүйнөдө ыйман менен өтүп, амалымды кылайын деген тилеги болот, бирок мүмкүнчүлүк берилбейт экен. Аяттын уламында эми Алланы даңктап, мактагандан кийин, Алланы таанып билгенден кийин пенде катары биз суранып атабыз да: Iyяка нa'буду, бир гана сага ибадат кылабыз. Бир гана сага ибадат кылабыз. Ва iyяка настаин, бир гана сенден жардам сурайбыз. Биз сага ибадат кылгандан кийин сен да бизге эми жардам бер деп атабыз. Көрдүңүздөр? Ар бир нерсе эки тараптуу. Алланы даңктасаңыз, Алладан жардам алат экенсиз. Алланы мактасаңыз, Алладан рызык алат экенсиз. Ихдина сиратал мустаким, бизди туура жолго жолдогон деп атат да. Аршидна илейхи, ошо көрсөт ошо туура жолду дейт. Арам адалды ким көрсөттү? Алла Таала көрсөттү. Пайгамбарыбыз Алланын буйруктарын бизге жеткирди. Алла Таала айтпаганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпаганда биз кайдан билет элек? Акылыбыз менен ар ким өз ар нерсени туура деп жүрөт элек. Бүгүнкү күнү ыйманга келбеген, дин кармагандар, Кудайдан коркпогондор каалаганын кылсын дегендей, билгенini жасап, билген ырынырдап, каалаганын кылып, өтүгүн төргүлөп, ошол адеп ахлактын чегинен чыгып кеткен коомдордун өкүлдөрү да жок эмес. Мына ушулардан сактасын дешибиз керек да. Байланышты кабыл алайлы. Сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз. Siz uğulu atasız söyleye veriniz. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Men sizge aytarım, şu ulugay gündörde bir iş oldu da. Bunu kınday desem. Yo, unday
iki mesratın ortasında bir talak koyup koydu. Küçükte iki mesratın ortasında kıstığıdı oldu da. Moroz olmuş tünküsün gelip çocuk oturup öyle talak verip koydu. Talak vergen kişi koruktan insult algan oldu. Yol talakka ketebe etmeyi. Öyle. Kança talak berip koydu? Talak. Xuday saklasın. Rahmat, surağınız hurmatlı bir tuğanım. Talak maselesi öte nazik. Daim aytıp kelebиз. Allah Taala ошо эң жаман көрүп, бирок өтүмдүү кылып койгон сөз талак сөзү, ажырашуу сөзү. 3 талакты берип, толугу менен бердим деп өткөн чак менен айтып, бекемдеп койсо, ал өтүп калат да. Шариаттын эрежеси ушундай. Эгерде түшпөгөн болсо, кайрадан жарашканга мүмкүнчүлүктөр бар. 3 талак болгон болбосо, ошондуктан жөн эле талак деген болсо, 3 талак дебеген болсо, мүмкүнчүлүктөр көп. Кайра жарашып алганга, нике жаңылап алганга, сиздики эң жакшысы бул инсульт болобу, оорулуу болобу, талак сөзү өтүмдүү боло берет. Биздин мазхабта, биздин ошол укук эрежеде мастыкы да өтүп кала берет. Тамаша кылып айтып койсоңуз деле түшүп кала берет да. Мына ошолордон сактаныш керек. Ачуулуунуку да өтүп калат, ачууланып. Ал эми оорууга байланышы жок, ошо тил менен, акыл эси менен айткандан кийин өтөт да, ошондон сактаныш керек. Кудай таалам эң жакшысы атайын бул назик маселе болгондугу үчүн бир дин кызматкерине, алымдарга кайрылып, мечитке, казыяттарга кайрылып, маңдай теске отуруп, ахвалды айтып, эмне делинген, кантип айтылган бир такташ керек да. Такташ керек. Мына ошентип жоопторду алсаңыз болот, урматтуу агайын бир тууган. Рахмат сурооңузга. Улантайлы урматтуу агайын туугандар, биз Алладан ушундай Фатиха сүрөсү аркылуу тилеп атабыз да. Ихдина сиратал мустаким. Бизди туура жолго жолдогун деди. Жолдогун деп атабыз. Сиратал лазина ан'амта алейхим бил хидая. Сен аларга жакшылыктарыңды бергендердин жолуна деп атат да. Ал кимдер? Ал момун мусулмандар. Мурдагы пайгамбарлардын жолу, мурдагы шейттердин жолу, мурдагы ыймандуулардын жолу. Мына ушулардын жолуна бизди жолдогун деп Алладан суранып атабыз. Гайрил магзуби алейхим ва хумул яхуд. Алла Таала жөөттөр коомуна көптөгөн пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлардын айрымдарын өлтүрүүгө барды. Каршы чыкты. Алланын берген ырыскыларына артын тосту. Текеберчиликке барды. Ошондуктан сен ошол жөөттөр, ошондо азабыңа дуушар болгондордун жолуна бизди жолдобогун деп атат да. Валаддаллин деп аят бүтүп атат. Фатиха сүрөсү адашкандардын жолуна жолдобогун дейт. Алланын жиберген китептерин бузуп, инсандын сөздөрүн кошуп, түрдүү инжилдердин чыгышына себеп болгондордун жолуна жолдобогун деп атат да. Алла Тааланын алдында, урматтуу агайын туугандар, бир эле дин бар. Инна дина индаллахил ислам. Адам атынан тартып Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейинки барлык пайгамбарлардын жолу бир болгон. Ал жалгыз Аллага ишенүү, ахиреттин бар экенине ишенүү, өлгөндөн кийин тирүүлүккө ишенүү, Аллага ыйман келтирүү болгону шариаттар түрдүү мезгилде келди. Айрымдары бир коом үчүн келди, айрымдары бир улантуучу катары келди. Ал эми акыркы шариатты алып келген Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бардык диндердин ошол мурдагы келген Аллахтан келген дин жолунун толуктоочусу болду да. Бул диндин аты ислам болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүү талап кылынды. Мына ушул жолду кармангандар Алланын мурдагы пайгамбарларын, мурдагы шариат жолдорун дагы тастыктагандар болуп эсептелет экен да. Алла Таала Фатиха сүрөсүн окуп, ошо дайыма ыйман дуулар менен бирге кылгандардан болсун. Фатиха сүрөсүн дайыма окуп жүрүңүздөр. Бул дуа катарында эсептелет. Алакан ачып, көкүрөк менен түздөп, ошол бетке дуа кылып сыйпаганыбызда дагы ошо Фатиха менен дуа кылып жүрсөк, өтө сообу көп экен да. Ар кандай назар, жамандыктар, жин шайтандын узак болушуна себепкер болот экен да. Алла Таалам туткан орозоруңуздарды кабыл кылсын. Өткөн кечеги кадыр күндөрдө, түндөрдө кылынган дуа тилектери ишке ашсын. Эртеңки айт күнүңүздөрдү да Кудай Таалам кабыл кылсын. Сиздер менен Рамазан бою дин жеткирүүгө билгенибизди айтууга аракет кылдык. Алла Таалам ашык кемчиликтери болгон болсо кечирген болсун.
Алла Таалам ошо сиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык берсин, коомубузда дагы береке, токчулук, молчулук, имандуулук берсин. Алланын ырайымы, мээрими дайыма сиздерге жаап турсун деп коштошобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.